Саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздер менен сезимдер дүйнөсүнө саякат кылабыз. Жан дүйнөбүздү кыйнап жаткан жагымсыз терс сезимдерибизди жагымдуу сезимдерге айландыруу ыкмаларын үйрөнөбүз. Өзүбүзгө кам көрүүгө жана биз жакшы көргөн адамдарыбызды түшүнүүгө жаратылыш бизге ар кандай сезимдерди тартуу кылган. Ар бир адам жашоосунда сүйүүгө, жагымдуу нерселерге умтулат. Бирок айланасына көз жүгүртсө, көптөгөн адамдар курчаган жашоосуна канааттанышпайт. Алар кайгынын алдында моюн сунуп, өздөрүнүн көйгөйлүү маселелерин чече албагандай көрүнүшөт. Натыйжада ал адамдар коркунучка, тынчсызданууга, ишеничсиздикке, таарынычка жана башка терс эмоцияларга кабылышат. Терс эмоциялар биздин жан дүйнөбүздүн абалына, эң негизгиси ден соолугубузга терс таасирин тийгизет. Сиздер ойлонуп, токтолуп, туура чечимдер кабыл алууңуздар үчүн мен сиздерге бир нече мисалдарды келтирейин. Буттун оорулары. Бул өзүңүзгө ишенбөөңүз, келечекти өзгөрүүлөрдүн коркунучу. Адам дайым депрессияда, башкача айтканда түн абалда жүргөндө, жашоонун кызыгын тартпаса, ар дайым нааразычылыкта жүрсө, кан алмашуу системасында оорулар пайда болот. Тамак оорулары, ангина, бронхит, ларингит адам өзүнүн сезимдерин катуу, оюн ачыкка чыгарбоодон келип чыгат. Буулук кандык адам кайгыга, жалгыздык сезимдерине жана санаага түшкөн мезгилде пайда болот. Булчуңдардын тартылышы каарды, ачууну, күмөн санууну, кайгырууну, ичке катуу. Баш оорулары өзүнө болгон катуу нааразычылык жана өзүн төмөн баалоону, жалгыздыкты саноонун негизинде пайда болгон оорулар. Адам оорур замат ал өзүнүн жүрөгүндө кимди кечирүүсү керек экендигин издеш керек, деген Луиза Хей. Келиңиздер, кайгылуу, терс сезимдерибизди жагымдуу сезимдерге айландыралы. Жан дүйнө суу ичип турган кудук сыяктуу. Жылмаюу, кубануу, рахаттануу, күлкү, кечиримдүүлүк бул өзүңүзгө жана айлана чөйрөңүзгө таасир этүүчү позитивдүү, эффективдүү курал. Эгер сиздин бет булчуңдарыңыз күлкүгө иштесе, анда мээ, нервтерге, ошондой эле бүт организмге позитивдүү энергия жиберген болосуз. Башкалардын оюн уга билүү, укуктарын урматтоо, жаратылыш жана жаныбарлар менен байланыш, өзүңүзгө жакшы көргөн жумуштарды аткаруу, би, музыка, жакшы нерселер жөнүндө ой жүгүртүү, тынч уйку, даамдуу тамак, спорт менен алектениңиз. Ошондо сиз өзүңүздө болгон, жан дүйнөңүздө болгон терс сезимдерден арыласыз. Жагымдуу сезимдер сизди коштоп жүрөт. Сиздер менен Ирайым аялдар коомдук бирикмесинин психологу Анарбаева Тилфуза болду. Өзүңүздү сүйүңүз жана ардактаңыз.